Приезда, насколько дней приехали, не властно бияқта, қайсыл жерге барасыңар, кимменен жолығасыңар дегенге чейин бар. Билет, чучуруна чейин акырын сурай, себеби дегенде була текшерип атат себеби. Адамдарды сатуунун курмандыктарын кайра жиберүүнүн улуттук механизми тууралуу өткөн бүгүнкү семинарда адамдарды сатуунун курмандыктарын идентификациялоо критерийлери, адамдарды сатуунун курмандыктарын табуу тууралуу айтылды. Мындан сырткары идентификациялоо жана кайра жиберүү боюнча жекече мүнөздөгү маалыматтын купуялуулугу жана курмандыктардын социалдык жактан реабилитациялоого жардам көрсөтүү тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Бул жерде бүгүнкү күндө мен айткандай жана ведомство аралык мүчөлөрдүн баары катышып атат. Ички иштер органдары тарабынан, ошондой эле эмгек социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча органдардын тарабынан, мэриялардан келген кызматкерлер. Себеби дегенде бүгүнкү өзүңөргө белгилүү болгондой 19-жылы кабыл алынган 493 токтомдун негизинде улуттук механизм бар, адамды жиберүү деген. Орусча айтканда национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз деген кандай кызматкерлердин милдеттери бар, кантип ошо жардамды алар аткарыш керек, кантип бири-бирине жөнөтүш керек, ошол улуттук механизм негизинде функциялары кандай болот, кантип мисалы жабырлануучуларды же адам сатуунун курмандыгы болуп кала тургандарды идентификациялап таануу, ошолорго тааныгандан кийин кайсыл жерге жөнөтүү, реабилитационный жана борборлор менен кантип иштөө, кандай психология жагынан, социалдык жагынан же юридикалык жагынан жардамдарды берүү, ошол эле адвокаттарды жалдап кандай жардам берүү. Себеби дегенде бүгүнкү күндө кызмат тарабынан дагы кепилделген юридикалык жардам дагы бар да. Ошол негиздердин баарын бүгүнкү күндө биз жайып окутуп айтып берип атабыз. Өлкөдө калк арасында адам сатуу боюнча маалыматтар жана укуктук мыйзам ченемдери менен кабардар болуусу үчүн мамлекеттик органдар тарабынан миграция боюнча эл аралык уюмдардын миссиясынын колдоосу аркылуу адам сатууга каршы маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Облус аймагында миграцияга чыккандардын саны арбын. Мындан улам район аймагындагы жергиликтүү тургундарга миграция кызматы байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Азыркы күндө район боюнча, район шаарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, чыгып атабыз. Мына өткөндө өзүм да барып келдим, дараанын тиги өйдөңкү эмелерине ушундай миграцияга кеткенде өзүңөргө сак болуу үчүн маалыматты толук алгыла, ошо бараткан өлкө боюнча маалыматты алып кеткиле деген маалыматтарды бердик. Андан сырткары барганда ошол жумуш кетип аткан жумушчуларга дагы өзүмдүн эмем кошуп кетерим, баратканда баягы келишим түзүп кетиш керек. Келишими жок эле тиги акам айтты, булам айтты деп кетип калып, ана барганда жумуш жок болуп калып кыйналган учурлар бар. Ошон үчүн келишим түзүш керек. Биякта бизде азыр Ош шаарында, ана Бишкек шаарында биздин министерствого астында немелер бар. Борбордук миграция боюнча борбордук центрлар бар. Ошолордо барып маалымат алса болот. Бизге келсе деле биз деле маалымат беребиз ошол боюнчачы. Барганда кандай эмеге кыйналуу бир эмеге эткенде кайсы телефонго чалыш керек, ошол маалыматтын баарын жанагы мигрант кежи деп аз барында эле уюлдук телефондор бар, ошол жака кирсе бар да ушунун баары маалыматтын баары. Элге просто жетпей жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда аракеттеги кодекс боюнча азгыруучуларга 2 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндө жаза каралган. 2021 жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирген жаңы жазык кодексинде адам сатуу үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар.